кайсы жылдары бир канча убакытта жалпы камтып мектеп көйгөйү Бишкек шаарында чечилет? Сиз укканда буга чейин да биздин Нурдан Кемелович деле айткан, быйыл капитал вложение боюнча деле Бишкек шаарында дагы 20 мектеп каралып атат. Ал боюнча долбоорлорун иштеп чыгып атабыз, жерлерин аныктап, алда жумушун алып барып атабыз. Быйыл буюрса аларды да баштайбыз. Мындан тышкары да учуруну баягыда деле айтты эле Нурдан Кемелович. Анан сиздер айтсаңыздар, ошо Свердлов районунда бүгүнкү күндө кайсы жерлерге кандай мектеп муктаждыктары бар экендигин анализ кылдыңыздарбы? Мына бүгүнкү күндө ушу инвентаризация болгондо ошо Свердлов районунда 35 мектеп экен. Ар бир ошо 35 мектептин проектный мощности бүгүнкү күндө 29732 окуучуга каралган. Общее количество ошо балдар бүгүнкү окуп атканы 66747 болуп атат. Нехватка ошо Свердлов району боюнча 15 мектеп болуп атат. Проектная мощность 11242 окуучуга керек болуп атат да. Мен буга чейин да айтып келдим эле, мына ак жар конуш боюнчачы. Кайсы азыркы фазада кирбей калгандыгына мен таң калып атам да. Кайсы өлчөм, кайсы критерий менен ушул 5 мектепти куруп атасыздар Бишкекке? Дегеним, мисалы 15 000 киши ошол ак жар конушунда жашап атат бүгүнкү күндө. 15 000. Ошол жерде 3 конуш бүгүн шаарга келип каттап атат. Мага мэрия расмий кат берип атат. Катта айтып атат, Ак Бата конушуна 600 орунду мектеп курулду, ошол жерге жакын жерге барып атышат депчи. Бул жерде биринчиден мамлекет башчыларын алдып атат, экинчиден ошол жерде карапайым элди алдып атат. Үчүнчүдөн мына депутаттарды каратып туруп алдып атат да. Ал жерде долбоорлук көрсөткүчү Ак Бата конушунда болгону 600 балага ылайыкталып атат. 1,5 миң бала ошол Ак Батанын өзүнүн окуучулары болуп атат. Жанында Нуркожо, Ак Тилек, Ак Жар конушунда 3000 окуучу бар. Анан ушул жерде же бир ФАП болбосо, же бир бала бакча болбосо, же бир мектеп болбосо, же бир жол болбосо, анан эмнени карап отурат Бишкек мэриясы? Курулуш министрлиги ушул боюнча сиздер дагы азыркы анализде, корутундуда талдап, сөзсүз түрдө бул жак 2026 жылкы титулга кириши керек. Бул боюнча эгерде баягыдай бармак басты, көз кысты кылып, кагаз менен, бюрократия менен маселени жаап жашырабыз десе терең жаңылышат. Ошол эле курулуш министрлиги, ошол эле Бишкек мэриясы, ошол эле Свердлов районунун акимияты. Мен азыр болгон бардык маалыматтарды расмий түрдө алып атам. Эгерде ушул маселелер көзгө илинбей, каралбай кала турган болсо, анда бул нерсе президенттик деңгээлге жетерин, мамлекет башчыга бул нерсени жеткирерибизди биз белгилейбиз. Ошону мен сиздерге суранам, ынтыкаттык менен эске алыңыздар. Ушундай эң керектүү, эң муктаж конуштарга бүгүнкү күндө ошол долбоор ишке ашышы керек. Чоң рахмат.